Onlar Sabirov'tu koşacak. Haydi o жерде. Sabirov'tu aldı o da. 15. Эми бул маселени мен бүгүнкү күндө чоожайын билбейм. Муну ачык айтыш керек. Эмнеге дегенде документацияларында бардыгын карап көрүш керек. Сот иштери жүрүп туруп, мына Первомайскийден тигил жакка өтүп, райондон соттон жанагы шаардык соттон бул жакка өтү деп атат. Мунун документтерин бардыгын текшерип көрүп туруп, андан кийин Кудай буйруса жерине чыгып, барып тийиштүү жана органдардын бардыгын алып туруп, Кудай буйруса даже мына Жанар Кубанычты чоого алып барып туруп, ошол жерде карап сиздер менен биргеликте ушул маселени чечип бергенге биз катуу аракет кылабыз. Колдон келсе бул маселенин бардыгын чечебиз, Кудай буйруса. Мен сиздерге мына жума күнү обедтен кийин барып туруп ошо жеринен көрүп келем. Жумадан кийин. Буюрса. Равшан, bir sıra. Неме? Адилет Айтикеев, журналист. Каныбек Иманалиевдин парламентаризм боюнча айткан жомоктору мага жагат, бирок уурлоого жакпайт, кустургула. Каныбек Иманалиев калп эле акысына бербесин, типографияны менчиктеп алганы, Учкундун айланасындагы жерлерди сатканы, Учкундун көлдөгү пансионатын жана ага караштуу жерлерди саткан үчүн жооп берсин деп жазды бүгүн 25 ноябрда журналист Адилет Айтикеев өзүнүн Facebook соц тармагындагы баракчасына. Арнамызды чиритип, Феликс Куловду кидайт этип, Атамбаев менен тымызын соодалашып, андан кийин Атамекенге өтө качып, кийин Атамбаев бийликтен кетерине 6 ай калганда оппозиция булмуш этип, кече эле мекеним Кыргызстанда шүмшүңдөп жүрбөдү беле. Парламентаризм боюнча айткан жомогу мисалы мага жагат. Бирок уурлоого, бир жээктен экинчи жээкке секирип ойлогону жакпайт. Уурдагандарын кустургула деди ал. Булак Кыргыз Today. Жогорку кеңештин депутаттары Өмүрбек Текебаевди конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана Жогорку кеңештин регламенттик комитетине кошту. Мындай чечим парламенттин бүгүн 25 ноябрдагы отурумунда кабыл алынды. Буга чейин Бишкек шаарынын административдик соту Темирлан Урмуковдун өтүнүчүн канааттандырып, Борбордук шайлоо комиссиясынын Өмүрбек Текебаевка депутаттык мандатын кайтарып берүү жөнүндө чечимин мыйзамсыз деп тапкан. Кийинчерээк Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарынын административдик сотунун Өмүрбек Текебаевка депутаттык мандат мыйзамсыз берилген деген чечими боюнча сотко кайрыла турганын билдирди. Булак элдик медиа. Финансы полициясынын төрагасы Сыймык Жапыкеев президенттик башкаруу системасына өтүү боюнча компресс маалымат агенттигине пикирин билдирген. Мен чындыгын айтканда, мен аны карай элекмин. Биздин ишибиз конституциялык кеңешме эмес, финполиция. Азыр финполиция менен иштеп атабыз. Парламенттик болобу, президенттик болобу, адилеттүү болуш керек. Бирок бизге президенттик эмес, аралаш система болушун каалайм, деди Жапыкеев. Булак элдик медиа. Мен чындыгында айтканда, мен аны карай элекмин. Мындай. Биздин ишибиз конституционный кеңешме эмес, биздин иш финполиция. Азыр финполиция менен ушулар менен иштеп атабыз. Жок, сиз баары жаандык позицияңыз болуш керек да. Ошондо кайсыны каалайсыз? Курултай башкарышын каалайсызбы? Мындай да. Парламентский болобу, президентский болобу, адилеттүү болуш керек. Айырмасы жокпу? Айырмасы жок. Адилеттүү болуш керек. Бирок бизге кайсынысы жакшы? Смешанный жакшы. Президенттикке талапкер Каныбек Иманалиев өзү жана Садыр Жапаров тууралуу шакабалуу сүрөттү Facebook баракчасына жайгаштырды. Анда советтик сүрөтчү Федор Решетниковдун дагы эки картинасындагы каармандардын жүзүнө Садыр Жапаровдун, Роза Отунбаеванын, Клара Соронкулованын сүрөттөрү коюлган. Эки алып мектептен кайтып келип уялган окуучуга Садыр Жапаровдун сүрөтү, аны карап табалаган инисине Каныбек Иманалиевдин сүрөтү коюлган. Бардык дал келүүлөр кокустук. Жөн гана күлүп коюңуздар деп сүрөт менен кошо билдирүү жарыялаган Иманалиев.
Белгилей кетсек, президенттик шайлоодо талапкер болуп катышып жаткан Садыр Жапаров жана Каныбек Иманалиев ЖМКлар аркылуу кайым айтышууда. Жапаров Иманалиевди коррупционер атасам, Иманалиев аны президенттикке таптакыр татыксыз деп сынга алды. Булак репортер Кейжи. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова Орусиялык Около политики гезитине жолдошу менен кантип таанышып калганы тууралуу айтып берген. Анын айтымында жолдошу Садыр Жапаров менен жаш кезинен таанышкан. Мен дароо айтам, Садыр романтик эмес. Студенттик жылдары Садыр Бишкекте, мен Караколдо окучумун. Ал мага жума сайын телеграмма жөнөтүп, телефон сүйлөшүүгө чакырчу. Анткени Советтер Союзундагы бирден бир байланыш болгон. Мен экөөбүз сүйлөшчү күндү күтүп барчумун. Бирок эмне жөнүндө сүйлөшөрүбүздү билбей, бири-бирибиздин үнүбүздү угуп койчубуз. Анан үйлөнүү тоюбуз, балдардын төрөлүшү болду. Биздин 4 балабыз бар. Ал эми ар бир баланын төрөлүшү биз үчүн чоң бакыт болду, деди Айгүл Жапарова. Садыр Жапаровдун жубайынын өз фамилиясы Асанбаева, бирок көпчүлүк аны жолдошунун фамилиясынан таанышат. Ал 47 жашта. Ысык-Көл облусунун Түп районунда туулган. Каракол шаарындагы медициналык институтту бүтүрүп, кийинчерээк Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде педагогикалык жогорку билимге ээ болгон. Булак репортер Кейжи. Ош Бишкек Уна жолунда үлпөт тойго чыккан кортеждеги Уна жол кырсыгына кабылып, 2 адам ооруканага жеткирилди деп билдирет аймактык кабарчы. Белгилүү болгондой, кырсык аталган трассанын 560-чакырымында болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин айтымында, Infiniti үлгүсүндөгү лимузинди каршы тилкеге чыккан Деол Ачетти Унасы сүзгөн. Алдын ала маалыматка караганда, лимузиндегилер Базар Коргон районунун Акман айыл аймагынан келин алып, Жалал шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багына бара жаткан. Ал эми Деол Ачетти Унасынын айдоочусу Жалал шаарынан Базар Коргон районун көздөй бара жаткан. Трассанын 560-чакырымынын 700 метринде Деол Ачетти Унасынын айдоочусу алдында бара жаткан унаадан ашып өтүү үчүн каршы тилкеге чыгып, өз жолунда келе жаткан үлпөт тойдун кортежинин унаасын сүзгөн. Анын кесепетинен Деол Ачетти Унасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү жаракат алып, Сузак аймактык ооруканасына жеткирилди. Тойдон келе жаткан тараптан эч ким жабыркаган эмес. Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын ага инспектору Мунарбек Өскөнбаевдин айтымында, күч органдары тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Булак турмуш Кейжи. Чүй облусунун Токмок шаарындагы мал базарда ири мүйүздүү малдын баасы 5-8 миң сомго түштү. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Акыркы учурда мал жандыктар чет жака дөңүнөн сатылып, жергиликтүү базарларда эттин килограммы 400 сомдон 600 сомго чейин чыгып, эт азыктары болуп көрбөгөндөй кымбаттаган болчу. Мындан улам өкмөт азык-түлүк тартыштыгына жол бербөө жана калктын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу максатында айрым айыл чарба товарларын Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салган. Соодагерлердин айтымында, айыл чарба товарларын сыртка ташып чыгууга тыюу салынгандан кийин биринчи базар күнү соода болгон эмес. Алардын көбү жүктөп келген малын кайра алып кетишкен. Токмок шаардык мэриясынын берген маалыматы боюнча, ушул келе жаткан базар күндөрү малдын баасы мындан дагы түшүшү мүмкүн. Биз жергиликтүү ишкерлер соодагерлерден сураганда өткөн базарда, тактап айтканда 22 ноябрь күнү ири мүйүздүү малдын баасы 5-8 миң сомго, кой эчкинин баасы 1,5-2 миң сомго түшүптүр. Азыр баанын түшкөнү жакшы билинбей жатат. Кийинки базар күнү так билинет. Азыр көбү мурунку бааны кармап турушат деп айтылат маалыматта. Булак турмуш Кейжи. Ассаламу алейкум туугандар, мына бука вообще өтпөй калды. Мына бир да аларман жок. Байке, буканын баасы канчага түштү? 10 миң. 10 миңге чейин, 5 миң, 10 миңге чейин. Бишкектеги мыйзамсыз салынган жаңы конушка Садыр Жапаровдун атасынын ысымы берилди. Видеону жергиликтүү тургундар соц тармактарга таркатышты. Борбор калаанын Сверлов районунда жайгашкан Акбатанын четинде Норкожо ата айылы пайда болду. Буга чейин ал расмий эмес түрдө Адилет деп аталып келген.
Жергиликтүү тургундардын айтымында демөөрчүлүк акчага курулган мечитке саясатчынын атасы Нуркожо ата мечити урматына дагы ысым берилет. Акбата конушундагы квартал башчысы Жипара Арстанбекованын айтымында ал жерлерде турак жай курууга уруксат жок. Эл бул жерлерди 2010-жылы эле тартып ала баштаган. Азыр ал жерде 500гө жакын үй бүлө жашайт деди ал. Документтердин жоктугунан улам, тургундар менен жер саткандардын ортосунда ар дайым чыр чатактар чыгып турарын белгиледи. Булак элдик медиа. Талас шаарында өспүрүм 12 жаштагы кызды зордуктоого шектелип жатат. Бул тууралуу Өздүк булактар кабарлады. Ал эми Талас облустук ички иштер башкармалыгы аталган фактыны тастыктап, окуя 17 ноябрда болгонун билдирди. 18 ноябрь күнү Талас шаарынын 1981-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында 17 ноябрь күнү саат 22:00 чамасында 2008-жылы туулган кызын ушул эле шаардын 2003-жылы жана 2004-жылы туулган тургундары күч колдонуп зордуктаганын билдирген. Бул арыз Талас шаардык ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Аталган жерге ыкчам тергөө тобу барып, зордуктоо менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда аталган факт боюнча соттук экспертизалар даярдалып, тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кежи. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жол кырсыгын алдын алуу максатында адам жаны аманат аталышындагы атайын апталык иш-чара өткөрөт. Бул туурасында Азирети муфтий Максат Ажы Токтомушев бүгүн 25 ноябрда муфтияттын эмгек жамаатына өткөргөн жыйында билдирген. Муфтий учурда жол кырсыгынан адамдардын жаны көп кыйылып жаткандыгын баса белгилеп, бул жаатта муфтияттын түзүмүндөгү жалпы дин кызматкерлери айдоочулар арасында атайын түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүү керектигин баса белгилеген. Муну менен катар Азирети муфтий жума баяндарына жол эрежесин сактоо, адам өмүрүнүн баалуулугу, айдоочунун шарияттагы орду боюнча атайын баяндамаларды жасоо керектигин баса белгилеп, бул жаатта атайын хутба даярдоо тапшырмасы берилген. Булак репортер Кейжи. Ош шаарында 16 өспүрүм тилемчилик кылганы аныкталып, бирөөсү балдар үйүнө жайгаштырылды. Бул тууралуу бүгүн 25 ноябрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы тарабынан Ош шаарынын аймагында тилемчи деген аталыштагы профилактикалык рейд өтүп жатат. Рейд учурунда 69 коомдук жайлар, базарлар, соода түйүндөрү, вокзал, унаа токтотуучу жайлар, жол бойлору текшерилди. Жыйынтыгында тилемчилик кылган 16 өспүрүм аныкталды. Алардын айрымдарынын ата-энелерине протоколдор түзүлүп, ар бирине 1000 сомдон айып пул салынды. Кармалган ар бир өспүрүм жана алардын жакындары менен профилактикалык маектешүү жүргүзүлдү. Бир өспүрүм балдар үйүнө жайгаштырылып, Ош шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн балдар комиссиясына 3 өспүрүмдүн жашоо шарты тууралуу материалдар жөнөтүлүп, мамлекеттин карамагына алуу боюнча сунуш келтирилди. Булак турмуш Кейжи.